Assalamu alaikum урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Барыбызга Аллахтын саламы жана рахматы болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллахым иншалла насип кылып сиздер менен бизди ушул өзүнүн ыйык Рамазан күнүнүн бүгүн 14-күнүнө жетип келдик. Иншалла биз күндөгүдөй эле күн тартип, биз бир аз кармалып калганыбызга байланыштуу 2 күндүк бир чыгарып жатам. Азыр дагы 13-14-күндөгү мен өзүм үчүн марафондо кылган амалдарым буюрса каналды жаңы көрүп жаткан эжелер бар экен. Ошол эжелер кааласаңыздар ошол марафонду 1-күндөн баштап көрсөңүздөр болот. Биздин күн тартипте биринчи ниет, экинчи амалдарыбыз Куран жана үчүнчү садака, таравих, тахажжуд намаздарын окуу, ошону менен дуаларга бекем болуу. Аллах таала бул ийик күндөрдө сиздерди өзүнүн сүйгөн пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга үммөт кылып калтырбастан өзүнүн сүйүктүү кулдарынын катарында bizlerdi ибадат кылууга, өзүнүн ошол ыйык Рамазан айында орозо тутканга иншалла мүмкүнчүлүк берди. Ошонун биринчиси эле ниетибизди түздөш. Ар убакта бүгүнкү кылган орозомду таңдан кечке чейин Алла үчүн кылам жана ар бир кылган амалдарым ичинде жата калса уктаганыбыз дагы орозодо ибадат болуп эсептелинет экен. Ниетибизди түзөш ар бир амалда жана экинчи амалдардын бири Куран окуш. Бул Куран биз үчүн Алладан келген эң бир зор неамат. Биздин пайгамбарыбызга чейин эч бир пайгамбарга берилген эмес, башка пайгамбарларга үммөттөрүнө мындай нерсе берилген эмес. Жана бунун пайдалары өтө көп биз үчүн. Айтып жатабыз, дагы айта беребиз. Бизге чейин айтылган Курандын бир тамгасы үчүн 10 сооп деп. Ар бир тамгада канча сооптар жазылат. А эми ошол Куранды Рамазан айында үйрөнүп ала турган болсок, канчалаган соопторго эселеп алабыз иншалла. Жана да айтылат, кимди Куранды дейт уктоонун алдында бир сүрө окуп жатса дейт. Муну бир аят болсо дагы дейт, Алла таала ошол адамдын баласына дейт бир периштени дайындап коет экен. Ал периште дейт ошол адамдын таң атканга чейин, уктап турганга чейин коруптат дейт, келүүчү балелерден, жамандыктардан дейт да. Ошон үчүн бизге бул Куран өтө зор Алладан келген неаматтардын бири. Андан кийинки амалдар садака. Күн тартиптеги үчүнчү амалыбыз бул садака. Садака бул тозоктон калкан деп айтабыз жана бизден кийинкилер да айта берет. Бул биздин сөзүбүз эмес, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү да. Ким дейт садака берген болсо дейт, ал адамдын бүгүнкү жана мурдагы кылган күнөөлөрү кечирилет дейт жана күнөөлөрү кечирилишине себеп болот дейт. Жана дагы кимде ким садака берген болсо Алла ыраазылыгы үчүн чын ниеттен дейт. Садака берген адамдын жанынын чыгышы оңой болот экен да. Канчалык бизге Аллах таалам жеңилдик берген да. Эми бул Рамазанда берип калганга аракет кылышыбыз керек экен. Өтө табылгыс сооптарды Рамазанда табат экенбиз жана ошол адамдын жанынын чыгышы оңой эле болгону менен бирге дейт, еще жана дагы дейт ошол адамдын жакындарына дагы чоң сооп берилет экен да. Мисалы үчүн мен садака берген болсом, менин балдарыма менин ошол садакамдын жакшылыктары да, сооптору да тиет экен иншалла. Анан кийинки биздин күн тартипте бул таравих намазы, тахажжуд намазы менен бирге келет. Намаз бул таравих намазы аялдарга да, эркектерге да айтылган намаз. Бул намазды толук окуп, Алланын алдында болгону 20 аракетти толук аткарып ала турган болсок, бунун соопторунда эртең кыяматта иншалла сөзсүз бизге корколуп кайтарбайт. Тахажжудда кимде дейт ошол орозо айында дейт өтө намаздар көп окулат экен да. Парз намаздан башка намаздарын сажда кылып, Алладан дуа кылып, дуага кайрылып, Алла менен бекем өзүбүздүн тилектерибизди ушул тахажжуд намазында аткарып ала турган болсок, таңга жук Аллахтын биздей периштелерди жиберет. Ким Алла таала эми айтып жатат, өзү түшөт деп бир риwayattarда. Эми бул Алланын түшүшүн элестетпейбиз, бирок Аллах таала өзү айтат, сура пенде мен берейин дейт да. Бирок пенде биз сурашты билбейт экенбиз да. Андан кийинки амалдарыбыз ошол орозодо бул бизге күн тартипте дуаны кошконбуз иншалла. Дуаларга бул жерден бүгүнкү дуабыз эрте кеч окулуучу дуалардын бири ошол Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн окуп кетсе, кимде ким дейт мунун пайдасы келүүчү балелерден сактайт экен да. Кимде ким эрте кечинде 3 жолу дуаны окуган болсо, жин шайтандын азгыруусунан жана Фалак сурасын окуй турган болсо, көрө албастыктан алыс болот экенбиз. Жана дагы Бакара сүрөсүндө 4 ибадатка эң чоң маани берип айткан экен да Аллах таала. Орозодогу 4 ибадат дейт. Анын бири Куран жана орозо, дуба, анан этиков. Дуба бул Аллах айтат, пенде менен эгерде дуа кылып сураган болсо дейт, мен эмне сураса ошону берем дейт да. Бирок биз сурашты билбейт экенбиз. Ошо айтып өттүк, тахажжуд намаздарында, ошол орозодо көп намаз окулат дейт. Ошол убактарда саждада дуа кылып алган болсок, Аллах менен пенденин ортосунда эч кандай пардасы жок, кабыл болуучу дуалар болот да иншалла. Ошон үчүн саждада көп дуа кылайын. Дагы айтат, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риwayat кылынат, ким сурайт мен берейин дейт да, күнөөсүн кечейин дейт. Ким сураса деп Аллах таала өзү бизге ушундай жар салат дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтып
айтат. Рамазан айында дейт, ар бир мусулман пенденин дейт бир дуасы сөзсүз кабыл болот дейт да. Рамазанда өтө дуа көпкө болот, бирок ошонун ичинен сөзсүз болбоду дегенде бирок кабыл болот экен да. Жана кадыр кечесинде дуа кылганга аракет кылышыбыз керек экен. Ошон үчүн айткан, орозо менен дуа бири-бирине байланышкан дейт да. Аллах таала бизге ушул орозо менен дуаны байлап коюптур да. Орозодо көп дуа кылып алайлы иншалла. Калган тилектерибизди Аллахдын астыда кабыл болушуна иншалла өзүбүздөн экен да. Бул адам баласы зерикпестен дуага узун дуалар кылып бири-бирибизге дуа кылайлы иншалла.